Автоунаалар кагышып, 2 айдоочу тең мүрт кетти. Жол кырсыгы 26 декабрга караган түнү Бишкекте болгон. Kia K5 үлгүсүндөгү машинаны 36, Mercedes-Benz автоунаасын 35 жаштагы кишилер башкарып бараткан. Айдоочулар кырсык болгон жерден каза таап, жүргүнчүлөрү ооруканага жеткирилген. Бул азыкты өзүбүздөн алуу сунушталды. Кеп кант тууралуу болууда. Айыл чарба министрлиги дыйкандарды колдоо максатында кантты 6 айга чейин импорттобой турууну сунуштады. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу кант кызылчасы мол болуп, өлкөнүн ички керектөөсүн толук жаап алган. Шакиев эмнеге фамилиясын өзгөртөт? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жаңы жылдан тарта фамилиясын Тургунбек уулу кылып өзгөртө турганын айтты. Белгилей кетсек, бүгүн парламентте фамилияларды алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Тактап айтканда, анда каалоочулар уулунун, кызынын же небересинин фамилиясын чоң атасынын атына эч кандай мүчө улабай эле жаздырып койсо болот. Демилгечилердин катарында Шакиев да бар.